Сабактын темасы Мухтар Әуезовдун Абай романы. Бул сабакта кыскача романдын жазылыш тарыхына, камтылган окуяларга, катышкан оң жана терс образдарга токтолобуз. Романдын жазылыш тарыхынын себеби Мухтардын чоң атасы Әуез менен Абай Кунанбаев жакын достордон болушкан. Ошондуктан Абайдын чыгармаларын бала кезинен эле Мухтар абдан жакшы билген. Жазуучу 1940-жылдан баштап Абай романын жазууга киришет. Анын биринчи китебин 1942-жылы, ал эми экинчи китебин 1947-жылы, үчүнчү китебин 1952-жылы, төртүнчү китебин болсо 1956-жылы жазып басылып чыккан. Жыйынтыктаганда жазуучу Абайдын өмүрү жана чыгармачылыгын изилдөөдө, материалдарды жыйноодо, анын образын түзүүдө 30 жылдан ашык убакыт эмгектенген. Бул чыгарма дүйнө элдеринин көп тилдеринде которулган. Кыргыз тилдеринде да бир нече ирет басылып чыккан. Чыгармада Абайдын жеке турмушу 19-кылымдын аягы жана 20-кылымдын башындагы казак элинин турмушунун көп кырдуу жактары тарыхы менен тыгыз байланыштуу. Романда сүрөттөгөн окуяларды чагылдыруу үчүн автор убагында Абайды жакшы билген адамдар менен жана анын аялы Дилдайым жана Айгеримдер менен жолугушуп, бай материалдарды топтогон. Чыгарманын башкы каарманы Абай ар кандай кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Атасы балдарынын ичинен Абайдын сергек, сезимтал, акылдуу бала экенин байкагандан кийин аны Семипалатинскийге окууга жөнөтөт. Мына ошол жерде жүргөнүндө туулуп өскөн айылын сагынып, эңсеп жүрүп келсе, ал Кодор деген адамды даргас өлтүргөнү жаткан окуяга туш келет. Бул көрүнүш жаш Абайдын таза сезимине, ички эмоциясына дүрбөлөң салат да ооруп калат. Көрсө, бул кыянатчылык өзүнүн атасы Кунанбай башында турган бийлөөчү таптын карапайым эмгекчи элдерге карата кылган ырайымсыз иштер экенин түшүнөт. Дагы көптөгөн окуяларды өз көрүп, өз атасынын зулумдугуна, элди эзген митеде кан соргучтугуна жини келип, жек көрө баштайт да, ата жолун жолдобой, тескерисинче жаш Абай Кунанбаев өзүнүн өмүрүн, чыгармачылыгын карапайым эмгекчи элдерге арнайт. Чыгармада жаш Абайды ак караны таанып билип, кулк мүнөзүндөгү кемчиликтерди оңдоп, карапайым эмгекчилерди жактоосуна салымын коштогон оң каармандар акын Барлас жана Шоже, орус элинин өкүлдөрү адвокат Акбас Андреев, Михайлов, Деркенбай, Базаралы, Дармен жана чоң энеси Зере, ал эми акылдуу, сабырдуу өзүнүн энеси Уулжандарды жолуктурабыз. Ал эми терс каармандар өз атасы Кунанбай, анын уулдары Такежан, Исхак жана эки элдин жакындашуусуна каршы турган орус элинин өкүлү Кошкин сыяктуулардын иш аракеттери дагы чагылдырылат. Жыйынтыктаганда Абай романында Абайдын жеке турмушу, коомго карата болгон мамилеси сүрөттөлөт. Ал эми 3-4 Абай жолу романында болсо Абайдын бийлөөчү таптын таптакыр кол үзүп, орус элинин алдыңкы маданиятын үйрөнүүгө, казак элиндеги караңгычылык менен күрөшүүгө чакырат. Балдар, мен кыскача гана негиздүүлөрүнө токтолдум. Силер окуу китебиңердин 239 беттен 250 беттерге чейин кеңири маалымат берилген. Ошондон окуп, дептериңерге кыскача түшүнгөн